Кудайдын чакырыгы 29 январь. Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде жаман жолуңардан кайтып, кичинекей балдардай болбосоңор, асман падышачылыгына кирбейсиңер. Матай жазган жакшы кабардан. Кичинекей балдардай болбосоңор дегени менен Иса бизди жоопкерчиликсиздикке чакырган жок. Жүрөк жөнүндө, рухтун абалы жөнүндө айтып жатат. Бала ишенип тапшырганды билет. Бала ар бир нерсени анализдеп, оор схемаларды түзүп баштабайт. Ал жөн гана ишенет. Атасы алып берем дедиби, ал жөн гана күтөт. Апасы убада бердиби, ал эч шектенбестен күтөт. Биз чоңдор болсо көп шектенебиз. Кудай укпай койсочу, болбой калсачы, мен татыксыз болуп жатсамчы. Бала эч качан ата-энесинин сүйүүсүнө татыксыз же татыксыз эмесмин деп ойлонбойт. Алардын сүйүүсүнөн шектенбейт. Так ушундай ишенимди Кудай бизден күтөт. Бала жөнөкөй нерсеге кубанганды билет. Балага көп нерсенин кереги деле жок. Жылмаюу, жылуу эркелеткен сөз, кичинекей белек аны кубантат. Чоңдорго болсо кандай? Бардыгын оорлотуп салып, кубанычыбызды жоготобуз. Баланыкында ишеним, Кудай жанымда деген фактынын өзүнөн эле чоң кубаныч алат. Бардыгы шайма-шай болгондо гана эмес, кыйынчылыктар арасында да. Иса айткан, асман падышачылыгы силердин ичиңерде. Балдардыкы баары ачык, тирүү, жандуу. Балдар кечиргенди билет. Алар бир аз мурун катуу урушуп кетишсе да, 5 мүнөттөн кийин кайра кучакташып ойноп жатышат. Алар жүрөктө таарыныштын оор жүгүн көтөрүп жүрүшпөйт. Чоңдордо башкача. Жылдап таарынычты көтөрүп жүрмөй, кечирбестиктен өзүбүз азап тартып, ооруга чалдыкканга чейин жетебиз. Баладай болуу, Теңир, мен сага ушунун баарын тапшырам. Кечиргенди үйрөт дегендик. Бала атасына дароо чуркап келгенди билет. Бир нерседен корксо, бала ата деген бойдон атасына чуркайт. Бир жери ооруса да, дароо ата-энесинен жардам күтөт. Кубанса да, ошол замат ата-энеси менен бөлүшкөнгө шашат. Биздин да Кудай менен болгон мамилебиз ушундай болсо, ыйласак, дароо Кудайга чуркап, кыйналсак, дароо Кудайга чуркап, кубансак да, дароо Кудайга чуркасак, түшүнбөй жатсак да, жоопту Кудайдан сураганга шашсак, ишенимибиз баланыкындай болсун.